Жаңырган аптада жүз берген окуялар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда мен Айжамал Олжубай кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кытайда тараган вирус дүйнөнү кооптондурууда. Кыргыз-Кытай чек арасы жабылып, коопсуздук кеңешинин катчысы аэропорттогу текшерүүнү көзөмөлдөп чыкты. Экинчи борбордун казнасы 1 миллиард сомдон ашуун суммага бекиди. Ош шаары быйыл кандай багытта иш алып барат? Казакстандагы бороон кыймылды чектеди. Мектептер убактылуу жабылып, өзгөчө кырдаал киргизилди. Афганистанда жүргүнчү ташыган учак кыйрады. Борттун ичинде 83 жүргүнчү болгон. Жетинчи канал бардык көрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн эске алган, андыктан бизди социалдык тармактардан да түз эфирде көрсөңүздөр болот. Ошол учурда Facebook, YouTube каналдарыбыз иштеп жатат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Манас эл аралык аэропортунда жана Ак жол көзөмөл өткөрмө пункттарында коронавирус илдетин алдын алуу жана аныктоо иштери менен таанышты. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Сагынбаевдин айтымында учурда бул илдеттен коргонуу үчүн бардык тийиштүү чаралар көрүлүп жатат. Атап айтканда, өткөрмө бекеттеринде жана аба майдандарында дарттын белгилерин аныктоочу тепловизорлор иштөөдө. Кыргызстандын аймагына кирген жарандардын абалы тууралуу ар бир көзөмөл пунктунан саат сайын маалымат берилип турат. Мындан тышкары, президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары Алмамбет Салиев Токмок, Кең Булуң жана Ак Тилек көзөмөл өткөрмө жайларына барып текшерди. Кытайда тездик менен жайылып, дүйнөгө коркунуч жаратып жаткан вируска каршы Кыргызстанда орунун алдын алыш үчүн чаралар күчөтүлдү. Кытайдан алынып келип жаткан бардык өндүрүмдөргө чектөө киргизилип, аэропорттордо адамдын дене табын текшерүүчү тепловизорлор колдонулуп жатат. Кытай коронавирустун көзөмөлдөн чыгып кеткендигин расмий маалымдагандан кийин Кыргыз өкмөтү шашылыш түрдө жыйынга чогулду. Өкмөт башчы өлкө аймагында коронавирус катталбаганын ырастап, орун алдын алуу иштери кызуу жүрүп жатканын каңгуулады. Биздин өзүбүздүн жоболорго ылайык социалдык маселелер боюнча вице-премьерибиз өзү мындай маселелерди карайт. Штабтын отурумун өткөрүп, Алтынай Сейитбекованын жетекчилиги астында саламаттык сактоо министрлигине, чек ара кызматына, эпидемияга жооп берүүчү мамлекеттик кызматтын бардыгына тапшырмалар берилген. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирустан сактануу боюнча кыргызстандыктарга бир нече сунуштарды, эскертүүлөрдү берди. Министр саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм эл аралык деңгээлдеги маанилүү деген тыянак береликтигин айтып, ар бир мамлекетке алдын алуу боюнча сунуштама жөнөтүлгөнүн кабарлады. Коронавирустун мурунку түрлөрүнө караганда мунун жана инкубациялык период деген узак болуп атат, 14 күн. Ана маалымат боюнча ошо 14 күнүн ичинде дагы ооруган дагы киши баягы оору тараганга дагы мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошол жагы мындай кооптуу болуп атат да. Баягы киши тез билбейт экен, анан 14 күндөн кийин билинип калып атат. Ошол убакта да баягы жайылып да кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарынын чек арага жакын аймактарында кошумча санитардык пункттар ачылып жатат. Бул айта кетишим, көпчүлүк интернет сайттарында ар кандай деп айткым келет, сөздөр жүрүп жатат. Мунун көбү мындай чындыкка дал келбейт. Ошон үчүн саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматтарына так маалымат деп эсептелинет. Ошол маалыматтарга ишенсек туура болот. Медицина боюнча адистер ооруп калган учурда өзүн билемдикке салбай, оорунун белгилери байкалса дароо дарыгердин көзөмөлүнөн өтүү зарыл дейт. Эми мындай эл өзү сак болуш керек да. Өзү сак болуш керек. Мындай сасмо оорулар пайда болгондо өзүнчө үйдө дарыланбай врачтарга кайрылыш керек. Ал биринчисинен. Экинчисинен эми биздин саламаттык сактоо мындай центр особо опасных карантинных инфекций бар, службалар бар. Эми биз ойлойбуз, болушунча аракет кылып атышат. Учурда Кыргызстандын Кытай менен каттамдары жана Торгарт Эргечтан бекеттеринде бардык кыймыл-аракеттер токтоду. Казакстандын өкмөт башчысынын катышуусунда өткөн жыйында аэропорттогу жана Казак-Кытай чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү чечими кабыл алынган. Ал эми Кыргызстандагы ири базарларга азырынча чектөө коюла элек. Бул маселе мамлекеттер арасында чечилүүчү маселе. Чек араны жабабыз деп атат. Эми бул туура.
Эмне кылабыз эми? Бирок ишкерлерге кыйын болот, бирок ден соолук биринчи планда, ден соолукту карайлы, чек ара жабылса, мен ойлойм эч ким кандай каршылык болбойт. Коронавирустун очогу чыккан Ухань шаарында 15 кыргызстандык бар. Алардын 14 студент, бирөө жеке ишкер. Аталган шаарда жалпы жолунан 50 кыргызстандык болгон. Кытай бийлиги оору күчөп баратканына тынчсызданууда. Маалыматтарга караганда, өпкөнү сезгентүүчү вирус тездик менен жайылып, Кытайдын өзүндө эле 2300дөй киши ооруга чалдыккан. Каза тапкан адамдардын саны 80ге жеткени айтылууда. Айжигит Матраимов, Вадим Жумабаев, 7 канал, Бишкек. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Тажикстан менен жер тилкелерин алмашуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу маалымат берди. Анын айтымында Аркас менен Самаркандек айылынын жанындагы жер тилкесин алмашуу боюнча иштер жүрүп жатат. Эми тараптуу сүйлөшүүлөр болгон. Жер тилкелерин алмашуу боюнча жалпы түшүнүк бар, бирок бирдей пикирге келе элекпиз, деди Разаков. Январдын башында болгон чек арадагы чырдан кийин эки өлкөнүн вице-премьерлери жер тилкелерин алмашуу жагын карап баштаган. Эки өлкөнүн топографиялык жумушчу тобуна 1 мартка чейин Баткен облусундагы Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашууларга варианттарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Кыргызстандын аэропортторун, анын ичинде Ош жана Манас ири аба майдандарын тышкы башкарууга өткөрүп берүү пландалууда. Бул тууралуу өкмөттүн отурумунда биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында декабрь айында аталган аэропортторду тышкы башкарууга берүү долбоорунун даярдык иши аяктаган. Алар мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында берилмекчи. Боронов аэропорттор кимге өткөрүп берилерин тактаган жок. Кыргызстандын эң коррупциялашкан мамлекеттик органдары аталды. Алардын басымдуу көпчүлүгү аткаруу бийлигинин курамына кирген мекемелер. Президент 2018-жылы Коопсуздук кеңешиндеги кабыл алынган чечимдер өкмөт мүчөлөрүнүн кайдыгерлигинен болгондугун сынга алса, премьер-министр бул шалаакылыктан улам болгондугун моюнга алды. Мындан улам бир катар эксперттер, министрлер кабинети кесипкөй адистерге орун бошотушса, ириде өлкөнүн экономикасы үчүн пайдалуу болот эле деген пикирлер да айтылды. Теманы кабарчыбыз улантат. Мамлекеттик кызматкер менен жарандардын ортосундагы коррупцияны жоюунун негизги жолу бул санариптештирүү. Айрым мамлекеттик мекемелер бул схеманы жок кылып албаш үчүн ишти атайлап артка тартууда. Мындан улам президент түндүк системасына кошулбаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине чара көрүүнү премьер-министрге сунуш кылды. Санариптештирүү боюнча коопсуздукка чечим кабыл алынган. Кабыл алган концепцияны ишке ашыра алган жетекчилердин баарларына жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Ойлоп кутулабыз деп. Бардыңар тең, айлық бұл кечейін. Мына коррупцияны жоюбуз дейбиз. Негизги коррупцияны жөө турган, буну жок кыла турган мамлекеттик кызматкер менен кызмат алган адамдардын ортосундагы мамилени жок кыла турган бир гана санариптештирүү. Санариптештирүү. Ошон үчүн кээ бир мамлекет органда киргизип атасыңар. Ошо схемалардан кетип калбаш үчүн. Кетип калбаш үчүн. Айрыкча мына курулуш агенттиги Гострой, көзөмөлдөө органдар, экотеп инспекция, фитосанитардык, ветеринардык инспекциялар, көзөмөлдөө органдар, салык инспекциясы, базы кызматы, салык кызматы киргизип атасыңар. Ал арада Улуттук статистика комитети элдин мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишеним индексин жарыялады. Кыргызстандыктардын пикири боюнча коррупциялашкан органдардын сап башына мамлекеттик бажы кызматы менен катар саламаттыкты сактоо министрлиги чыккан. Депутат Айда Исмаилова жалпы саламаттыкты сактоо тармагын, анын алдындагы департаменттин жүргүзүп жаткан саясатын сынга алууда. Ошо дарык дармек департаменттин ичинде болгон бүт башаламандык, бүт ошол системалардын баары бул мындай коррупцияга алып келген система болуп атат азырчы. Азыр өзүлөр эле услуга жасашат, ошол эле жанакындай экспертизаларды жана башкаларды жасап эле өзүлөр эле көзөмөлдөп коюшат, өзүлөр эле жанакындай разрешительный документти фирмаларга берип коюшат. Муну менен катар аталган тизмеге Финполиция, салык кызматы, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, Бишкек Ош шаарларынын мэриялары, экономика жана финансы министрлиги да кирген. Маселен ошол эле финансы полициясынын ишине президенттин да нааразычылыгы чоң. Мамлекеттик коопсуздук комитети берип атат резонанс иштерди. А финанс полициясы бул
Bunday malumatlar bu жашырын деген сылтау менен bunu бербей атат. Мына силердики мамлекет коопсуздук комитетине жашырым ишиңер. Же ички иштер министрлигине жашырымбы? Мына кылган мамиле, даже мыйзамды билбейсиңер. Мыйзамды коргой турган органдар. Коопсуздук чечимдерин көзөмөлдөгүлө. Ошо туура эмес чечим берген, сунуш берген кызматкерлердин баарына тең кача чара көргүлө. Ошондой кызматкер эсебинен көп нерсе аксап атат. Учурда кызматкерлердин кирешелерин мүлкүн декларациялоо жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алуу ордунан жылбай турганы да кайчы пикирлерди жаратууда. Өкмөт чечимди кабыл алууну 1 жылдан ашык создуктургандыктан Коопсуздук кеңешинин тиешелүү чечимдери аткарылган эмес. Негизгисин аткаруу бийлигин айтылды. Мындай команда менен өлкөнү алдыга жылдырууга болобу? Өкмөт өкүлдөрүнүн катыгын саясатчылар менен эксперттер да бере баштады. Контролго келгенде мен көчөгүнүн чекесин угуп калдым. 30% эле мурунку чечимдин тегерегиндегилер аткарылган, 70% аткарылган эмес. Демек, ким аткарбаса ошо чечимди алар жоопко тартылыш керек. Жоопко кандай тартылат? Бул өзүнүн деңгээли менен ушул тармакта иштей албаганын көрсөтөт. А эгерде иштей алса, профессионалдуу болсо, ал президенттин чечимине көңүл бурбай мындай шалакайлык мамиле кылганын көрсөтөт. Демек, алар ошондой адамдар азыркы иштеп аткан ордунан кетиш керек. Өзү эле ыктыяры менен кетиш керек. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев да Коопсуздук кеңешинин буга чейин болгон 3 жыйынында кабыл алынган чечимдер өкмөт мүчөлөрүнүн шалакылыгынан улам аткарылбай калгандыгын моюнга алды. Аткаруучулук тартип жок. Коопсуздук кеңеш өзүңүз баш болуп кабыл алган чечимдерди шалакылык менен бул дәл өтөт, бул мезгил өтөт деген мамиле менен кылып жүргөн биздин мамлекеттик кызматкерлер болуп атат. Муну да биз катуу чараларды көрүп тартипке чакырабыз деп ойлойм. Экономист Кубанычбек Идиновдун баамында аткаруу бийлигине айтылып жаткан ачуу пикирлер арга кеткендеги кадам. Эски коррупциялык схеманы сактап калгысы келген чиновниктерден премьер-министр тез арада арылып, Коопсуздук кеңешинин жыйынынан майнап чыгарбаса, эски араванын ичиндегилерден эч качан арыла албайбыз деген пикирин билдирет. Өздөрүн тиги камакка алгандай кылыш керек да. Ошону жанталашып иштешет. А бизде курсактын тойгусуп, чөнтөгүн тойгусуп, чандай улан басып кетип калышпайбы. А мен кеттим жумуштан. Отставкага кеттим деп эле дардайып, Ленин орденин алып аткансып. Ошолордон кутулушубуз керек. Айтмакчы, тоо-кен казуу секторундагы көйгөйлөрдү чечүүдө да өкмөттө өксүк көп болууда. Айрыкча лицензия берүү системасындагы коррупцияны жоюу, лицензияларды кайра сатуу менен алектенүүгө бөгөт кое турган жолдор сунушталган. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетовго жана анын 2 орун басарына болсо, Коопсуздук кеңешинин жыйынында катуу сөгүш берүү маселеси коюлган. 2 жыл мурун дагы президент Коопсуздук кеңешинде айткан тоо-кен тармагында тоо-кен тармагы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кеттир. Лицензиялар бир адамга бир 40тан берилип кеттир. Мен коррупция менен аеос күрөш жарыялайм. Ошо элди көмөктөшүүгө чакырам депчи. Биз ошону президенттин коррупцияга каршы күрөшүн колдоп, мисалы үчүн ошо жер үйкениндеги болгон коррупциянын бетин ачайын деп бир топ иш-чараларды өткөрдүк, тегерексиз өткөрдүк. Тилекке каршы ошол президенттин айтканына эч кандай ошо өкмөт мүчөлөрү реакция кылышкан жок да. Ошол эле Кыргыз алтын төрагасы Алмаз Алдынбеков, тоо-кен тармак комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетовдор тегерексиз чакырабыз, келбейт. Кат жөнөтөбүз, реакция кылышпайт да. Ошолорду тазалаш керек, аттестация өткөрүш керек. Жаш жигиттерди алып келиш керек, тазалап, тигиге катыш элек, окууну бүтүп келди, тияк иштеп келген. Алар уже жок дегенде оттоп жалынат, жүрөгүндө патриотизм, Кыргызстанды оңдоймун, мамлекетим күчтүү мамлекет болуш керек. Коррупциядан кутулмайынча биз эч убакта күчтүү мамлекет болбойбуз, аны баары билип турушат. Андыктан аткаруу бийлиги азыртадан абалын байкап, чама-чаркын чактап, кесипкөй адистерге орун бошотпосо, өкмөт өз арабасын өргө тарта албай калды дешет эксперттер. Ага далил, 2018-жылы Коопсуздук кеңеште элдин, өлкөнүн жашоо шартына байланышкан чечимдер кабыл алынып, жетиштүү убакыт берилгени менен анын негизги бөлүгү аткарылбай калган. Алтынбек Бекторов, Вадим Жумабаев, 7-канал, Бишкек. Экинчи борбор аталган Ош шаарынын бюджети 1 миллиардтан ашты. Ага быйыл инфраструктураны жакшыртууга басым жасалып, курулуш тармагына жылдагыдан көп каражат бөлүнөт. Бюджеттин мындай долбоору бүгүн сессияда каралды. Аны менен катар жыйын учурунда депутаттардын ыркы кетип, кайчы пикирлерден улам кайым айтышуулар да жаралды.
Бүгін Ош шаардык кеңешинин депутаттары 2020 жылга карата бюджетти бекитип беришет. Буга чейин 1 ай бою бюджеттик комитет талкууну жүргүзүп келишти. Мына бүгүн Ош шаарында кайсыл тармакка канча каражат бөлүнөрү, Ош шаарында быйыл кандай иштер аткарылары так анык болот. Ош шаардык кеңешинде жалпы 45 эл өкүлү бар. Бүгүнкү маанилүү жыйынга 6 депутат белгисиз себептер менен келген жок. 38 гана катышты. Ошону мэрия талап койсоңуздар болбойбу? Салык кызматына көбөйткүлө деп. Планды жогорулатсаңар болбойбу? Салык кызматына жыл сайын кошумча 30 штат үчүн бөлүнчү 6 миллион сом чоң талкуу жаратты. Кеңешме 10 жылдан бери шаар казынасынан коротуп келген бул сумманы эсептөө палатасы мыйзамсыз деп тапкан. Эскертүү келсе да колдоп берүү мыйзамсыз болуп калбайбы деген пикир талаш тартыш жаратып, ызы чуу түшүүгө чейин жеткирди. Жарыш сөздө төрагага баш ийбей айрым депутаттар кайым айтыша кетишти. Булар айтып атат, бюджеттен берсеңер, мыйзамсыз болуп калат деп айтып атат. Биз бул акчаны бюджеттен эмес, өткөн жылкы бюджеттен ашып калган калдык. То есть налогойдун көп аткарган суммасынан акча ашып калат, ошо ашып калган акчадан берип атабыз, каржылап атабыз. Бул ошол жерде Шоттун палатанын өзүнүн берген мүнөздөмөсүндө деле ошо статьяларды пункттары менен жазып берген. Мындай укугуңар бар депчи. Анан бул жерде экинчи эң маанилүү нерсеси 30 кишинин тагдырын. 30 киши ошол жерде айлык алып атат. Ал арада депутаттар электрондук добуш топтоочу аппараттарга ишенбөөчүлүк келтирип, бир маселеге 2 жолу добуш беришти. Биринчиде өтпөй калган сунуш экинчи жолу колдоо тапты. Мындайлар ойлочу, ата бабасынан колуңузду көтөрүлчү. Ана чөпмөгөндөр ким берди, ким бербедичи. Hiç kere kaldırmayın. Ormantı депутаттар. Ошерде Ош шаардык салык кызматында 104 кызматкер эмгектенет. Алар республикалык бюджеттен маяна алышат. Салыктарды үймө-үй кыдырып убагында топтоо үчүн шаар бюджети кошумча 30 кызматкерди каржылоого макул болду. Штат көбөйтүү боюнча биз жылда эле жазабыз. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиз, 2019 жылдын 15 январынан баштап бизге социалдык төлөмдөр дагы бизге салыкка берилген. Ал жерде дагы мына быйыл бизге 12 штат берилди. 12 штаттан бүгүн аздык, биз ал боюнча да жазып атабыз. Эми быйылкы жылдагы бюджеттин кандай сарпталып жатканы жана мурдагы жылга салыштырмалуу өзгөчөлүктөрүнө токтолсок. 2020 жылга карата Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 325 миң 613 сом. Андан мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө 267 миллион 890 миң сом. Коргонуу тармагына 5 миллион 562 миң сом. Турак жай жана коммуналдык чарба тармагына 425 миллион 686 миң сом. Экономикалык маселелерге 137 миллион 619 миң сом. Маданият жана спорт тармагына 79 миллион 877 миң сом. Билим берүү тармагына 394 миллион 616 миң сом. Социалдык коргоо тармагына 14 миллион 360 миң сом. Ал эми бюджеттин калдыгы 79 миллион сомду түзүүдө. Быйыл Ош шаарында Алай футбол клубу сыяктуу Сулаймантоо волейбол клубу түзүлөт. Ага 3 миллион сомдой каражат каралууда. Ошондой эле комузчу чоорчулардан оркестр куралат. Ага 1 миллион сомдой бөлүнүүдө. Ош тазалык ишканасында көчө шыпыруучу кызматкерлердин саны 100гө көбөйөт жана жолдорго суу себүүчү 4 жаңы унаа алынууда. Капиталдык курулуш тармагына былтыркы жылга салыштырмалуу 77 миллион сомго көп каражат жумшалууда. Биринчи багытта биз эми негизинен бүгүн бекитип берген бюджетти эми атайын түзүлгөн комиссия аныктайт кайсыл жака иштетилиши боюнча бул акча каражаты. Бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Негизинен ушул шаарда быйылкы жылдагы бир 3 балдар бакчасын куруу боюнча маселе каралып жатат. Бул алдын ала макулдашып кетип атат. Андан кийин сырткары дагы мынакей шаарыбызда көптөгөн маселе бар. Жарыктандыруу маселеси, ошол эле канализация, суу маселеси, ошол башка багыттарга акча каражат берилет. Эске сала кетсек, быйыл шаар бюджети 194 миллион сомго көбөйгөн. Алдын ала пландар боюнча келерки жылы 64 миллионго көбөйтүү болжолдонууда. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары.
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 27 январда Ленинград шаарын фашисттердин курчоосунан толук бошотулган күнүнө арналган иш-чарага катышты. Мамлекет башчысы 900 күн менен түнгө созулган курчоо элдик каармандыктын, массалык кайратмандыктын, патриотизмдин символу болуп калганын белгиледи. Президент кыргызстандыктар тарыхты эстен чыгарбай турганын, аны кайра жазуу аракеттерине каршы чечкиндүү күрөшөрүн өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгы Кыргызстанда бүткүл элдик майрам катары эң жогорку деңгээлде белгиленерин билдирди. Курчоодо калган Ленинградтан Кыргызстанга 16 000 адам эвакуацияланган. Алардын 3 000-и балдар болгон. Улуу эрдикти жараткан адамдардын арасында биздин ардагерлерибиз, арабызда олтурган мына мекендештерибиз бар. Улуу ата мекендик согуш жылдарында Ленинградтан биздин республикабызга 16 000ден ашуун жарандар жер которуп келишкен, алардын ичинен 3,5 миңи балдар болгон. Блокадашы ардагерлерибизди, сиздерди Ленинград шаарын толук курчоодон бошотулганын 76 жылдык менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке кирген 2019 жылдын март айынан тартып жол эрежесин бузган айдоочулар төлөгөн айыппулдун жалпы суммасы 592 миллион сом болду. Бул маалыматты премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 27 январда өкмөттүн жыйынында жарыялады. Өкмөт башчынын айтымында камера орнотулган жерлерде жол кырсыктары дээрлик 50% азайды. Жолдорго, көчөлөргө жол эрежесин бузган айдоочуларды каттаган жана адамды жүзүнөн таануу функциясы бар видео байкоо камераларды орнотулган. Долбоордун биринчи баскычын орусиялык Вега концерни ишке ашырды. Ал эми коопсуз шаар 2 долбоору үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык компания жеңүүчү аталган. Баш каладагы Пишпек көчөсүнүн тургундары жолубуз качан оңолот деп Бишкек мэриясынын эшигин каккылашат. Мэрия тарабынан жол акча болгондо оңолот деген жооп даяр. Жол азабын Борбор калада туруп тарткан элдин пикирин кабарчыларыбыз билип келди. Борбор калаабыздагы Пишпек көчөсүнүн абалы өтө начар. Көчөнүн тургундары жол азабын айтып, жазбаган каты какпаган эшиги калган эмес. Бирок шаардык бийлик жыл сайын жол жасалат деген тил эмизме убадаларын берип келет. Буга чейин тамтыгы чыккан жолду жергиликтүү тургундар өз алдынча акча чогултуп оңдошкон. Бирок кайра эле жол талкаланган абалга келген. Жыл өткөн сайын жолдор талкалангандан талкаланып, мынакей базар куруп алышты эле. Рахмат, базар жаныбызда базар бар, бирок ошол базарга келген транспорттор жолду талкалап бүтүштү. Эл баса албай калды. Могу балдарды биз жетелеп албастан өкүп барабыз. Транспортко салып жүрөбүз. Тротуар жок, балдар ойной албайт. Же баса албайт мектепке. Окумуш жазында суу, күзүндө суу, кар, жайында чаң. Эртең менен балдарга ак көйнөк кийгизип жибересиң. Түштө келет мектептен, карасаң көйнөктөрү баары капкара, жалаң чаңда. Үйдө айтпай эле коюн, үйдө күнүгө ак тряпка менен сүрүп турсаң, капкара болуп калат. Ошого таң калабыз да. Азыр мерден неме кылыштын кереги жок. Барып мына Элстройдун бүчөсү, заправканын немеси канаке? Заправканын нээси. Вот ошону да чакырайлы. Токтан, сиз ошондо. Ол да кол берсин. Бул чоң эмес окшойт. Пишпек көчөсүндө Элитстрой курулуш базары жайланышкан. Базардын кожоюндары карды көчөгө төгүп, кар эриген соң баткактан басканга мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок 7 канал элдин үнүн жеткирген соң базар жетекчилиги үйүлгөн карды тазалай турганын убадалашты. Азыр карабыз, немебиз, машинабыз бузулуп калды. Ошол жасалса алдырабыз, мындан кийин кар түшпөйт. Көчө боюнча мына биздин кошуналар менен бияктагы тургундар менен чечтик, чогуу сүйлөштүк. Жолдун курулбай жатышын жергиликтүү тургундар Пишпек көчөсүндөгү май куюучу жайдын туура эмес курулуп калганынан деп эсептешет. Бензин топтоочу резервуар болот го? Ошол биздин көчөгө чыгып турат экен. Ошон үчүн планды өзгөртүш керек экен. Аны алганга заправка иштебей калат. Аны өзгөрткөнгө, например, жол курулса, ошол заправкадан ошонун немесинен өтүш керек экен. Тротуар ошондой. Бардык документтерибиз жайында деген май куюучу жайдын өкүлдөрү мыйзамдуу иштеп жатышкандыгын айтышууда. Бул жерге кирип алган дейт да. Анан кирип алып бул жерге бир нерселер коюлган, ошонун айынан жол жасалбай атат деп.
Элдер бизге кайрылды. Биринчи жолу болуп атам. Бизде бир документация бар да, офистен барып көрсөңөр болот. Документ барбы? Конечно бар. Элдер эмнени айтып атышат? Билбейм. Жөн элеби? Эч кандай тоскоолу жокпу Жок, жолдо? эч кандай тоскоолу жок. Анда сиз ошо документтериңизди могу азыр бирдеме демекчисе ошол жака предоставить этиңиз. Ооба, конечно. Документти көрбөсөң аласызбы? Предстоящий органдар келсе, конечно, көрсөтөбүз. Анын баары эмеде да, бизде офисте да. Бизге көргөзө Чыгып аласызбы? эле Аны офистен сурап алам. тоскоолу жок. Офис каякта? Исанада. Бишкек мэриясындагы каржылык тартыштыктан аталган көчө оңдолбой келгендигин Бишкек асфальт сервистен ырасташты. Ал эми май куюучу жай мыйзамдуу курулганбы деген сурообузга экотехинспекция кызматынын өкүлдөрү жооп бере алган жок. Бизге биринчиден вообще акча каралып элек ал Бишкекский көчөгө. Бишкекская көчөнү силер мындай албайсыңарбы? Акимат менен сүйлөшпөйсүңөрбү? Ленинский районда акимат менен сүйлөшкүлө, акимат если киргизсе МКСУдун титульный списогуна кошолу. Акимат киргизе элекпи ошондо? Акимат бизге списокто акимат берет, анан биз акчаны депутаттардан сурайбыз. Анан депутаттар акча бекитип берет, анан ошого жараша анан берилет. Президенттин региондорду өнүктүрүү жылы деген буйругу атка минерлердин кулагынан тыш кеткен байтор алыскы аймактарды мындай кой баш калаадагы көчөлөрдүн абалы шаардыктарды түйшүккө салып турган учуру. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек шаары. Жалал Абадтагы жаңжалдуу үйлөрдүн курулушу токтой элек. Заманбап үйлөрдү тургузган жеке ишкерлер тийиштүү кызматтардан уруксат алган эмес. Өткөн жылы бир катар компанияларды экотехинспекция жана архитектура кызматы курулуш иштерин токтотуу керек деп сотко, прокуратурага кайрылышкан. Бирок азыркыга чейин соттун чечиминен да, прокуратуранын иш аракеттеринен да кабары жок. Мыйзамсыз делген көп кабаттуу турак жайлар учурда да курулуш иштерин кызуу улантышууда. Жалал Абад шаарынын аймагында акыркы 3 жыл аралыгында көп кабаттуу турак жай салган компаниялар көбөйдү. Жеке ишкерлер жүргүзгөн курулушун аягына чыкпай туруп, батирлерди элге сата баштады. Ал ортодо тургузулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн мыйзамдуулугу да суроо жаратууда. Бул маселе өткөн жылы көтөрүлүп, турак үйлөрдүн документ иштери чала экени айтылган. Өткөн жылдын эсебинен ошол курулуш башталган курулуш компанияларына даже бир-эки частный курулуш компаниясы жок. Жеке ишкерлердин эмес курулуш башталгандарга архитектура башкармалары тарабынан шаардык прокуратурасына официалдуу түрдө эскертүү берилип, прокуратурага кайрылганбыз. Жалал Абадта 10го жакын жеке компаниялар калаанын ичине көп кабаттуу турак үйлөрдү курууда. Алардын ичинен бирөөсү гана мыйзамдуу экенин экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция айтууда. Учурда бир катар компаниялардын курулушун токтотуу талабы сотто каралып жатат. 11 үй курулуп жатат. 11 үйдүн 6 компаниясына биз сотко бергенбиз. 2019 жылдын 2018 жылда уже кат берип соттошу баштаганбыз. Анан 2019 жылда 4 иш шаардык прокуратура менен кошулуп каралып атат бүгүнкү күндө сотко. Бардыгы биригип 6 иште сотко берилип, 2020 жылга да кайтадан беришке туура келип атат. Биз архитектура кызматы жана экотехинспекциянын берген маалыматына таянып, Жалал Абад шаарында курулуш компаниялар канчалык деңгээлде мыйзамсыз иш аракеттерди жасап жатканын билүү үчүн Жалал Абад шаардык прокуратурасына кайрылганбыз. Бирок прокурор жумуш ордунда жоктугуна байланыштуу биз тийиштүү маалыматтарды ала алган жокпуз. Жалал Абадтын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан курулуш компаниялардын баары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бир гана Дост курулуш жеке компаниянын өкүлү тийиштүү тармактардан керектүү уруксаат кагаздардын баарын алганбыз деп ишендирүүдө. Анткени менен архитектура жана экотехинспекция аталган компаниянын курулуш иштери мыйзамдуу экенин тастыктаган жок. Биз биринчи АПУ деген первичный документтер болот, бул архитектурадан алынат. АПУ деген эмне бул? Түгүндө кайсы жерден светти алып келесиң, сууну кайрадан тартасың, пожарный мелер берет. Анан кийин ошонун негизинде рабочий проект түзүлөт, дом проект. Ал проектти алып, мамлекеттик экспертиза жөнөтөсүң, мамлекеттик экспертиза болду, жакшы экен, так экен деген өзүнүн печатын басып бергенден кийин бул ошо уруксат кагазына эсептелет. Бизде бул ошо кагаздарыбыз бар өткөн. Шаар аймагында азыр 300гө жакын көп кабаттуу үй бар. Алардын эң алды 1950 жылдар курулуп, эскилиги жеткен. Акыркы жолу шаарга 2010 жылдан кийин түзүлгөн мамлекеттик дирекция 5 кабаттуу үйлөрдү салган. Ал эми мыйзамдуулугу талашка түшкөн жаңы курулуп жаткан
Көп кабаттуу туракчылардын тагдыры качан кайсыл тарапка ыктап чечилери белгисиз. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад шаары. Афганистанда жүргүнчү ташыган учак кырсыктаганын РИА Новости жазды. ЖМКлардын маалыматына караганда бортто 83 адам болгон. Буга чейин РИАны Afghan Airlines Afghan авиакомпаниясынын учагы өлкөнүн чыгышындагы Газни провинциясында кыйраганы айтылган. Ал эми губернатордун өкүлү борт Дехьяк аймагында кырсыктаганын билдирди. Боксчуларды Олимпиада оюндарына тандап алуу турниринин биринчи этабы Кытайда болбой калды. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Улуттук Олимпиада комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бокс боюнча лицензиялык турнир Кытайдын Ухань шаарында 3 февралдан 15 февралга чейин болмок. Ал коронавируска байланыштуу өтпөй турган болду. Шаардын жашоочулары коронавирустан каттуу жабыркап, каза таап жаткандыгына байланыштуу Эл аралык Олимпиада комитети менен аймактык уюштуруу комитети турнирди башка жерде өткөрүүнү чечти деп айтылат маалыматта. Лицензиялык мелдеш өтө турчу жер жана убактысы кийинчерээк айтылары кошумчаланды. Жайкы Олимпиада оюндары үстүбүздөгү жылдын 24 июлунан 9 августуна чейин Япониянын борбору Токиодо өтмөкчү. Казакстандын борборунда ылдамдыгы секундасына 28 метрге жеткен бороон чапкындын айынан аэропорт жабылып, бардык каттамдар токтотулду. Аба ырайы 26 январь күнү кечке маал бузулган. Аба каттамдарынан тышкары Нур-Султанга кирип чыкчу бардык жолдорго кыймыл токтотулду. Өзгөчө Кырдаалдар департаменти мындай чечимин жол дээрлик көрүнбөй калышы менен түшүндүрүүдө. Коммуналдык кызматтар тыгылып, калган автоунааларды чыгарууга жардам берип жатат. Ошондой эле дүйшөмбү күнү мектептерде жана колледждердеги сабактар токтотулду. Аба ырайынын кескин бузулганына байланыштуу мектептер, окуу жайларда сабак болбойт деген маалыматты Билим берүү министрлиги таратты. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар департаменти бүгүн иш күндү кыскартууну сунуштап жатат. Казгидромет 27 январь күнгө карата Нур-Султанда бурганактаган кар жаап, бороон болору тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. Америка Кошмо Штаттары виза саясатына жаңы эреже киргизгенин BBC жазды. Ага ылайык АКШ мындан ары көз жаруу максатында бара жаткан кош бойлуу аялдарга виза бербейт. Жаңычылдык 24 январдан баштап күчүнө кирди. Мындан ары консулдуктун кызматкерлер туристтик виза үчүн кайрылган аялдарга боюнда бары жогу же Америкадан төрөө пландары тууралуу суроо бере алат. Ошол эле учурда бул суроо ар бир эле аялга бериле бербейт. Тагыраагы айрым кош бойлуу аялдар туризм максатында эмес, иш боюнча же ооруп жаткан жакындарына бара жатса, жаңы эреженин аларга тиешеси болбойт деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда шарт боюнча кош бойлуулук жөнүндө суроо ооз-эки гана берилиши керек. Аялды консулдуктан же чек арадан атайын тесттен өт деп эч ким мажбурлай албайт. Кабар маалымат программасынын дүйшөмбү күнгү чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталат. Эгерде сиздер тарабынан дал ушундай түрдүү окуяларга туш болсоңуздар, мыйзамсыз көрүнүштөргө туш келсеңиз, биздин элдик репортер берүүбүзгө төмөнкү номерлер аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүү аракетин көрөбүз. Бизди социалдык тармактардан 7 канал деп издеп, катталып, өзөктүү окуялар менен кабардар болуңуздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.